إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул илим мажлисине басып келген ар бир кадамыңыздарга жакшы, бийик даражалуу соопторду жазган болсун. Эми 3-чү хадисти баштайбыз. Ал-хадису ат-талис. Ан Аби Абдуррахман Абдулла ибн Амр ибн Умар. Ан Аби Абдуррахман Абдулла ибн Умар ибн al-Khattab радияллаху анхума قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Абу Абдуррахман Абдулла бин Умар бин Хаттаб, ал экөөсүнөн Аллах разы болсун, риваят, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан айткан уктум дейт. Ислам 5 нерсенин үстүнө курулган. Ислам 5 түркүккө курулган, 5 нерсенин үстүнө курулган. Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүү. Бул биринчи түркүк. Андан кийин намазды окуу, зекетти берүү, Аллахтын үйүн хажы кылуу, Рамазан айынын орозосун кармоо. Бул жерде, бул хадис боюнча Рамазан айы 5-чи түркүк болуп келди. Эми бул хадисти иншааллах түшүндүрмөсүн баяндоого өтөбүз. Аби Абдуррахман бин Умар бин Хаттаб радияллаху анху. Аби Абдуррахман Абдулла ибн Умар радияллаху анхунун куниясы. Бул Аби Абдуррахман дебедиби? Ана Аби Абдуррахман. Аби Абдуррахман Абдулла ибн Умардын куниясы, радияллаху анхунун куниясы. Абдулла. Умар радияллаху анхунун баласы Абдулла. Мына ушунун куниясы, лакабы Аби Абдуррахман. Аби Абдуррахман. Мына ошондуктан бул жерде куниясы дагы, лакабы дагы айтылып кетилди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү койгон кебир кунияларды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү койгон. Сахабаларга өзү кунияларды, лакаптарды койгон. Кебир сахабалардын куниясы, лакабы өзүндө болгон. Бул адамдын куниясы болуусу үчүн, адамдын куниясы болуусу үчүн анын баласы болуусу шарт эмес. Бир куния менен, жакшы бир куния менен, исламда бар куния менен кунияланып, лакапталып алса боло берет. Баласы болуусу шарт эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизге куния кой деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизге куния кой деди, лакап кой деди. Кимдин аты менен коёмун деди Айша энебиз. Кимдин ысмы менен коёмун деди. Балаң Абдулла менен кой дейт. Балаң Абдулла менен кой дейт. Мындан максат жээни. Жээни Асма радияллаху анхунун уулу Абдулла ибн Зубайр. Абдулла ибн Зубайр Асма радияллаху анхунун баласы Абдулла. Айша энебизге жакын болгон жээни болгондугу себептүү. Эми Зубайр радияллаху анху, Асма радияллаху анху күйөөсү. Асма радияллаху анхунун. Алардын балдары Абдулла. Ошол жээниң менен кунияланып ал деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Зубайрдын баласы менен кунияланып, лакаптанып ал деди. Мына ошентип анын куниясы Умми Абдилла болуп калды. Умми Абдилла болуп калды. Бул хадиске таяна турган болсок, эми бул жерде кунияланыш үчүн баласы болуусу шарт эмес.
Мына мисал үчүн Абу Бакр деген баласы болгон эмес, Абу Бакр радиаллаху анхунун. Ал кишинин куниясы Абу Бакр болгон. Умар бин Хаттаб радиаллаху анхунун куниясы Абу Хафс деген, бирок Хафс деген баласы болгон эмес. Халид бин Валид радиаллаху анхуну Абу Сулайман деп кунияланган, бирок мунун Сулайман деген баласы болгон эмес. Туура ушул сыяктуу бир адам жаштык убагында ага бир куния коюлуп калат да, өзү ошол кунияга кунияланып келе берет. Анын ошондуктан бул кунияланыш үчүн анын баласы болуусу же кызы болуусу шарт эмес. Ошондой аталдыбы жаштык кезинен, ошондой кете берет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кичинекей балага келип айтат да. Бир хадис бар. Кичинекей балага келип айтат: "Я Аба Умайр, ма фа'ала Нугайр?" О Аба Умайр, Нугайр деген киши эмне болду дейт. Бул сөздөн максат бирөөнүн алабалын билүү. Нугайрдын абалы эмне? Кандай абалда ал? Бирөөнүн алабалын билүү. Имам Шафи рахимахулла ушул хадистен алымдар айтат дейт, 40 пайда чыгарган экен. Ошолордун бири жаш балага куния коюу дейт. Жаш балага куния коюу. Ибн Умар радиаллаху анху айтат: "Мына балдарыңарга куния койгула дейт, лакап койгула дейт. Адамдар ага лакап коюп алганча дейт. Адамдар ага лакап куния коюп алганча, балдарыңарга куния коюп алгыла дейт. Аларга адамдар лакап койбой туруп, лакап койгула дейт да, мындай айтканда, куния. Мисалы, азыр биздин убакытта Кыргызстандын, мына ушул Кыргызстандагы кыргыздардын атына кайта турган болсок, эми бир мисал да эми. Эмне деген ат көп? Нурлан, Ерлан, Эркин деген мына ушинтип кете берет. Бир көчөдө 2-3 бир ат менен аталып калуусу да мүмкүн. Бир көчөдө 3 Нурлан болуп калуусу да мүмкүн. Бир райондо болсо аны саноо өтө кыйынга турат. Эми классташтардын арасында да 2-3 болуп калат. Анан аларды ар кандай жаман бир лакаптар менен аташып коет. Адамдар эми бул аттарды кандай айырмалайт? Мына биздин убакта кайсы Нурлан десе жанагы узун бойлуу Нурлан го дейт. Же кайсы Нурлан десе жанагы семиз Нурлан го дейт. Кайсы Нурлан десе жанагы аксак Нурлан же чолок Нурлан го дейт. Субханалла, мына ушинтип бул инсандарга ошол өздөрү ыраазы болбогон, өздөрүнө жакпаган мына ушундай лакаптарды кое башташат. Мына ушундай адамдар мына ушундай жаман лакаптарды коюудан алдын ошол адамды иренжете турган, ошол инсан укканда аны иренжете турган, капаланта турган лакаптарды коюудан алдын балдарыңарга жакшы лакаптарды, кунияларды коюп койгула дейт. Ошол үстүнөн күлө турган даражадагы лакаптар коюла баштайт да. Ибн Умар радиаллаху анху айткандай, жаштык убагынан куниясы менен таныла турган болсо, бул биринчиден ал бала айыпталган сыпаты менен айыпталбай калат. Бир сыпаты боло турган болсо, ошол сыпаты менен айыпталбай калат. Мына ошондуктан азыркы кезде биздеги адамдар көбүнчөсү адамдардын сыпатына карап туруп, түзүлүшүнө, формасына карап туруп анан лакап коюшат. Узун бойлуу болсо, уже ошол узун бойлууга каратып туруп, же кулагына, же бул албетте бул жахилдик, бул өтө жаман нерсе. Экинчиден, жаш балага Абу Фулан, же Умму Фулан, я Абу Марьям, же я Абу Юсуф деп айтса, айтыла турган болсо, ал өзүн улуу адам сезет да жанагы. Жанагы тарбияланып жаткан бала өзүн улуу адам сезет. Баланчынын атасы десе өзү жаш болсо да, анан чоң адамдар ага урмат менен кайрылып жаткандыгын билет, ошону сезет. Ошол сүйүнөт, жүрөгүндө бир сүйүнүч пайда болот дейт. Тарбияга, балдардын тарбиясына аябай жакшы пайдасы бар, ошол балдарга жаш кезинен куния коюуда. Баланын анан көңүлү көтөрүлөт. Ислам менен мына ушул тарбиялана баштайт, сүннөт менен тарбиялана баштайт. Ошондуктан мына ушундай кунияларды, жанагындай жахил куниялардан алыс болуу керек. Жана ошондой эле исламдагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам койгон сахабалардын ысмы мына ушулар менен, аттары менен куния койгон эң жакшы. Эми ошондой эле дагы айта турган болсок, кунияларды коюу сүннөттөн болуп эсептелинет. Куния, лакап коюу бул сүннөттөн болуп эсептелинет. Ал эми жаман куния коюу адамдардын ошол сыпатына, ошол денесиндеги же бир айып кемчиликтерге карап куния коюу бул жахилдик, бул сүннөт эмес. Бул жахилдик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан мындайга буйруган эмес. Эми куния коюу бул жакшы куния коюу, лакап коюу бул сүннөт. Дагы бир жакшы нерсе, куния коюлган убакытта баласы менен койсо дагы болот.
баласы менен кою керек. Ошол бир чоң киши боло турган болсо, ага куния коюла турган болсо, лакап коюла турган болсо, баласы менен коюлганы жакшы. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына сахабаларга балдарыңар барбы десе, бирөөсү анан ооба десе, бирөөсү ооба десе, анан чоңунун аты ким десе, Шурайх десе, анда сен Абу Шурайхсың деп коюп койчу. Сахабалары чогулган кезде куния коюуну кааласа, сенин балаңдын, чоң балаңдын аты ким десе, Шурайх десе, сен анда Абу Шурайхсың деп, ошол Абу Шурайх деп аталып калчу. Эркектер балдардын аты менен белгилүү болот. Көбүнчө мына Абу Юсуф же Абу Анас деп мына эркек балдардын аты менен эркектер белгилүү болот, чоң эркектер. Аялдар кыздардын аты менен белгилүү болот. Мисалы үчүн Умму Мариям, Мариямдын апасы, же Умму Фатима, же Фатиманын апасы деп ушундай белгилүү болушат. Мунун тескериси да болуусу мүмкүн. Кызынын аты менен эркек киши кунияланса боло берет. Мисалы үчүн Мариям деген кызы болсо, Абу Мариям деп кунияланса боло берет. Анан уул баласынын аты менен аял киши деле кунияланса, лакаптанса боло берет. Мисалы үчүн Умму Хамза, же Умму Юсуф, же Умму Абдулла деп баласы менен, уул баласы менен аял киши кунияланса боло берет. Мисалы үчүн ошол Умму Хамза деген сыяктуу, же Абу Фатима деген мына ушундай кунияланса боло берет экен. Эми хадис куния тууралуу айтылганы үчүн ана Аби Абдуррахман деп Абдулла ибн Умардын куниясы менен башталгандыгы себептүү мына ушул кунияга токтолуп өттүк. Абдулла ибн Умар бин Хаттаб радияллаху анху бул Умар радияллаху анхунун баласы. Умар радияллаху анхунун баласы Абдулла ибн Умар. Эми жаш жигит, жаш сахабалардан болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын, ошол пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам доорундагы эң жаш сахабалардан болгон, ошолордун бири мына ушул Абдулла бин Умар. Умардын баласы Абдулла. Калганы дагы бир жаш сахабалар болгон, мына Абдулла бин Зубайр, Амр ибн Аас, Абдулла бин Аббас, ушулар төртөө. Ушул төрт сахаба пайгамбарыбыздын доорундагы эң жаш сахабалар болгон. Пайгамбарыбызды көргөн, пайгамбарыбыздан хадистерди көп риваят кылган сахабалар, мына ушул жаш сахабалар мына ушул төртөө болгон. Абадул Арба деп аталат, фукахалар төрт Абдулла деп атап койгон. Ошол төрт Абдулланын бирөөсү Абдулла бин Умар. Мына ушул төрт жаш сахаба, мына Абдулла бин Зубайр, Абдулла бин Амир бин Аас, Абдулла бин Аббас жана Абдулла бин Умар радияллаху анхумдар. Эми Абдулла бин Масуд бул төрт сахабага кирбейт. Эмне үчүн? Алардан аны жашы чоң болгондугу себептүү. Абдулла бин Масуддун алардан жашы чоң болгондугу себептүү бул жерде ал айтылбады. Эми биз ушул жерде радияллаху анхума деп айттык. Эгер бир сахаба атасы менен кошо айтылып турса, эгер атасы да исламда болгон болсо, сахаба болсо, ал кишилерге дуа кылган убакытта радияллаху анхума деп атайбыз. Эгер атасы да исламда болгон болсо, мисалы үчүн ана Аби Абдуррахман, Абдулла ибн Умар, Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анхума дедик. Абдуллага жана анын атасы Умарга ал экөөнөн Аллах разы болсун деп айтылынды. Анткени Абдулла ибн Умардын атасы Умар радияллаху анху бул исламда эң улуу сахабалардан болгон, исламдагы экинчи Абу Бакр радияллаху анхудан кийинки халиф. Эми мисалы исламда болбогон болсо, мисалы Умар бин Хаттаб радияллаху анху өзүн айта турган болсо, Умар бин Хаттаб радияллаху анху деп айтабыз. Өзү келе турган болсо, өзүн айтабыз. Аллах өзүнөн разы болсун. Ошол сахабанын өзүнөн разы болсун деп айтабыз. Себеп исламда Умар радияллаху анху өзү болду. Анын атасы исламда болгон эмес. Ошондуктан бул жерде айтылынбайт. Эгер Абдулла бин Умар десек, бул учурда Абдулла да сахабалардан, атасы дагы сахабалардан. Умар радияллаху анху дагы сахабалардан, жана анын баласы Абдулла бин Умар дагы сахабалардан. Мына ошондуктан Абдулла ибн Умар деген радияллаху анхума деп айтабыз. Мына ушундай баласы дагы, атасы дагы сахаба болсо, радияллаху анхума деп экөөсүнө Аллах Тааладан разылык сурап дуа кылабыз. Бул сүннөттөн же важип деген деп айтылынбайт. Радияллаху анху же бул сүннөттөн же мындай айтканда важип деп айтылынбайт. Жөн гана бул ахли сунна вал жамаа адаттанган бир жол, бир нерсе, бир мындай эреже. Ахли сунна вал жамаа алымдары, ушул мусулмандар бир адаттанган бир эреже, бир адат.
Эми сахабаларга радиаллаху анху деп айтабыз, алымдарга рахимахулла деп айтабыз. Бул нерселер ислам китептерин окусаңыздар, мына ушул жерлерде, мына ушул нерселер, мына ушул эрежелер өтө белгилүү болгон. Кала самияту Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам якул, мана Абдулла бин Умар бин Хаттаб радиаллаху анху, мына мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан уктум дейт. Бул далалат кылат хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан турадан тура уккан. Абдулла бин Умар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан турадан тура уккан. Кейбір жаш сахабалар хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан турадан тура укпай, башка сахабалардан угуп туруп анан риваят кылган. Мисалы үчүн бир сахаба пайгамбарыбыздан ошол хадисти турадан тура уккан эмес, бирок башка сахабадан уккан. Мисалы үчүн Ибн Аббас радиаллаху анху, Абу Хурайра радиаллаху анхуда мына ушундай хадистер келет. Мына ошондуктан ошол сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадисти турама тура түздөн түз укпаса деле башка сахабалардан риваят кылат. Эми бул хадисти Ибн Умар мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан уктум дейт. Уктум деп айтып жатат. Буниял ислам аля хамсин. Ислам 5 нерсенин үстүнө курулган. Ислам 5 нерсенин үстүнө курулган. Бул жанага айтылган түркүктөр. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, намаз, орозо, зекет, хажы. Эми бул жерде айта турган болсок, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах биринчи, экинчиси намаз, үчүнчүсү мына зекет келди. Үчүнчү зекет келди, төртүнчүсү хаж келди. Бешинчиси Рамазан айынын орозосун тутуу келди. Бул Имам Бухари рахимахулланын риваяты. Бул хадис Имам Бухари рахимахулланын риваяты. Эми Имам Муслим риваятында башкача келген. Ал эмне Рамазан ошол Рамазан 4-чү, ал эми хаж 5-чи болуп келген. Имам Муслимдин риваятында Рамазан 4-чү, хаж 5-чи болуп келген. Мына ушул Имам Муслим ошол сахихинде айтат, факала ражул ал-хаджу, мына ушул Ибн Умар радиаллаху анху ушул хадисти айтканда Имам Муслим сахихинде айтат. Факала ражул ал-хаджу ва-сиям Рамадан, кала ла сияма Рамадан вал-хадж. Биринчи хаж андан кийин Рамазанбы десе, Абдулла ибн Умарга жок, биринчи Рамазан андан кийин хаж деди. Бул Имам Муслимдин риваятында. Ал эми Имам Бухари риваятында хаж 4-чү, Рамазан 5-чи болуп келди. Ал Имам Муслим риваят кылганда Абдулла ибн Умардан айтып атат, бир киши келип, Абдулла ибн Умарга биринчи хажыбы, андан кийин Рамазанбы деди эле, жок, биринчи Рамазан андан кийин хаж деди. Хакада самитуху мин Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Анан айттым, мен пайгамбарыбыздан ушундай укканмын деди. Биринчи Рамазан андан кийин хаж деген. 4-чүсү Рамазан, 5-чиси хаж экендигини мен ушундай укканмын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан. Эми Имам Бухари рахимахулла риваяты мына ушундай. Жогоруда айтып өткөндөй, жанагы биринчи ошол 4-чү хаж келет, 5-чи Рамазан келди. Эми алымдар айтат, Имам Бухари рахимахулла биринчи хажды айтып, анан орозону риваят кылганы, кээ бир риваятчылардын хадистин мааниси менен риваят кылганына далалат кылат дейт. Мааниге карап туруп хадисти риваят кылган адамдардын, риваятчылар хадистин мааниси менен риваят кылгандардын кылганына далалат кылат дейт. Кээ бир хадисти риваят кылган адамдар хадистин тартибине карабай туруп, бирок маанисине карап туруп риваят кылган. Ошон үчүн Имам Бухари рахимахулла 4-чү хаж деди, 5-чиси Рамазан деп мына Сахих Бухариде турат. Бирок эми мына ушундай эреже боюнча. Валлаху алам. Буниял ислам аля хамсин. Ислам 5 нерсенин үстүнө курулган. Ушул 5 исламдын түркүгү. Бир үйгө окшоп турат. Үй түркүктөр менен үй болот да, устундар менен үй болот. Мол мечитте азыр могу 3 устун болбосо кулап түшөт. Бул мечит болбойт анда. Үйдө түркүктөр менен устундар менен салынган сыяктуу ошол. Түркүк ошол устун. Жана үйдө ошол түркүктөр кармап турган сыяктуу. Үй ошол устундар менен, ошол түркүктөр менен турат. Анда үй болбойт да. Ислам мына ошол түркүктөр үстүнө курулган. Мына ошол негиздер, мына ошол түркүктөр болбосо, андай ошол адамда, мына ошол исламдын түркүктөрү болбосо, устундары болбосо, ал адамдын исламы жок. Иншалла буларды дагы баяндайбыз. Исламдагы мындан башка негиздер көп, бирок алар эмне үчүн айтылбады десе, мына ушул 5 түркүк менен чектелди десе,
Анткени башкалардын барысы мына ушулардын артысынан ээрчип келет дейт. Эмне үчүн башка негиздер айтылбады десе, анда башка негиздер мына ушул 5 негизди 5 түркүктү ээрчип келет. Мына ушул түркүктөрдүн биринчиси шахадату ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар расулуллах. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, Мухаммад Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүү. Бул сыйынуу Аллахка гана болуу керек. Жана ошол сыйынуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык болуусу керек дегени. Мына ушул амалдын негизи. Амалдын кабыл болуусу үчүн эки шарт бар. Биринчиси Аллахка калыс ихластуу болуу. Бул ла илаха иллаллах, бул ихлас. Калыс Аллахка ибадат кылуу. Ихлас менен Аллахка ибадат кылуу. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык болуусу керек. Бул Мухаммаdur расулуллах. Имам Муслимдин риваяттарынын биринде айтылат. Буниял ислам ала хамсин ала ан ю'бадаллаху ва юкаффара бима дунах. Ислам 5 нерсеге курулган дейт. Аллахка гана сыйынып, Аллахтан башка нерселерге капыр болуу дейт. Аллахка гана сыйынасын, Аллах Тааладан башка жалган кудайларга капыр болосун. Мисалы, Аллахка гана сыйынып, андан башкага сыйынып койсо, бул чыныгы сыйынуучулук, Аллахка болгон кулчулук болбойт. Кээде Аллахка гана сыйынып коет, кээде шерик кошуп да сыйына берет. Бул туура эмес. Бул ла илаха иллаллах Мухаммаdur расулуллахты тастыктоочу, ырастоочу пенделердин катарына кирбейт. Ва юкаффара бима дуна, Аллахтан башка нерселерге капыр болуу, Аллах Тааладан башка жалган кудайларга, ошол ширктерге капыр болуу керек. Алардын жалган кудай экендигин билип туруп ошол жокко чыгаруу керек. Эми аларга эмне каршы болуу керек? Анан Аллахка сыйынса, анан эле кабырга барып сыйынса, олуяларга сыйынса, анын ибадаттары бекер. Эмне үчүн? Ширк. Исламда бир күнөө бар, эң чоң күнөө. Аллах Таала мына ушул күнөөнү жасагандарга тозок тутуп өрүктеген. Мындай күнөөлөрдү жасаган адамдарды кечирбеймин деп айткан. Жана аят түшүргөн. Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Мен ширкти кечирбеймин деген. Ширктен башка күнөөнү кааласам кечирем, каалабасам кечирбеймин деген. Мына ошондуктан ширк күнөөсүн жасаган адам түбөлүк тозок оту менен сыйланат. Мына ошол исламдагы эң чоң күнөө жана эң арам болгон иш, эң жаман иш бул ширк. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси куддисиде айтат: "Ман амила амалан ашрака фихи ма'i гайри тарактуху ва ширка." Кимде ким бир амалда, бир иште мага ширк келтирсе, бир амал жасап, ошол амалда мага ширк келтирсе, ошол амалда мага бирөөнү шерик кошсо, аны жасаганды дагы, ошол амал жасоочуну дагы, ошол ширкини дагы, ошол амалды жасаган адамдагы таштаймын деди. Ширк келтирген адамдарга мен жардам бербеймин, мен аларга назар салбаймын деди. Бул Муслим риваят кылган сахих хадис. Ал амалды, ошол ширк аралашкан амалды Аллах кабыл кылбайт. Анткени Аллах Таала пенделердин амалдарына муктаж эмес. Бул амалдар, намаз, орозо, зекет, мына ушул Аллах буйрган амалдар пенделердин жеңишке жетүүсү үчүн бир гана бир себеп. Жасаса өзү үчүн жакшылык, жасабаса өзү үчүн жамандык. Аллахка пенде сыйынса, Аллах Таалага сыйынса, Аллахтын мүлкү көбөйүп калбайт. Пенделер ибадат кылбаса, Аллахтын мүлкү азайып калбайт. Эми Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок дегенибиз ихлас менен болуусу керек. Пайгамбарга күбөлүк берүү дегени момундардын ар бир иш аракети сүннөткө ылайык болуусу керек. Сүннөттө бар болуусу керек. Ошол жасап жаткан иш, ошол айтып жаткан сөз, жана жасап жаткан иш ошол сүннөттө болуусу керек. Пенде кайсыл амалды жасабасын, ошол амалды аткаруудан, ошол жасоодон алдын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шариятында бар бекен, сүннөтүндө бар бекен деген бир суроону берип туруп, анан аныктап туруп, анан ошол нерсени жасообуз керек. Эгер Аллахка ихлас менен амал кылып турса да, ихлас болсо да, эгер ал сүннөттө болбосо, ал кабыл алынбайт. Сүннөттө болбосо, ал амал менен жакшылыкка жетпейт. Ал амал бидаат болот, ал амал менен жакшылыкка жетпейт. Бухари жана Муслим чыгарган хадисте, имам Муслим жана Бухари рахимахумуллалар чыгарган хадисте, риваят кылган хадисте Аллахтын элчисинин алдына айт намазы күнү бир адам келип, "О Аллахтын элчиси, мен намаздан мурда коюмду союп коюп турмун" деди. Айт күнү
Айт намаздан кейін bir kişi келип, "О Аллахтын элчиси, мен курбандыгымды ошол күнү союла турган коюмду айт намазга чейин намаздан алдын союп коюп турмун" dedi. Себеби курбандыкта кой намаздан кийин союлуусу керек. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ва шатука шату лахмин." Сенин коюңдун эти жөн гана эт dedi. Жеш үчүн союлган эт dedi. Жеш үчүн союлган кой болуп эсептелет dedi. Бир эт болуп саналат dedi. Эмне үчүн? Сүннөттө жок болгондугу себептүү. Бирок бул жерде ихлас бар. Жанагы сахаба койду сойгондо ушунчалык ихлас менен сойду. Айт күнү Аллахтын буйругун орундайын деп жатат жанагы сахаба. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн, алып келген шариятка дал келген жок. Анын ихласы пайда берген жок, сүннөттө болбогондугу себептүү. Ушул жерде сахабанын ихласына эч ким күмөн кылбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ихласына, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабанын ихласына күмөн кылган жок. Сен Аллах үчүн жасадыңбы деп сураган жок. Анткени сахабалардын ихласында күмөн болгон эмес. Анткени мына ушул сахаба ошону ихлас менен жасады. Ихлас пайда берген жок. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө дал келбесе кайтарылат аламал. Сүннөткө дал келүү ихлас менен гана бирге болуусу керек. Мына атактуу бир окуя бар. Өтө бир атактуу окуя бар. Сунани Даримиде Ибн Масуд радиаллаху анхудан. Ибн Масуд радиаллаху анху бир коомго келсе, мечитте алар жыйналып Аллахты зикир кылып отурушуптур. Жыйналып Аллахты зикир кылып отурушуптур. Ошондо бир адам чыга келип, 100 жолу такбир айткыла, 100 жолу ла илаха иллаллах деп айткыла дептир. Сунани Даримиде Ибн Масуд радиаллаху анхудан келип жаткан рываят. Бул киши мечитке келсе, бир топ адамдар топтолушуп зикир кылып жатыптыр. Ошондой арасынан бир киши чыгып, 100 жолу ла илаха иллаллах, 100 жолу субханаллах, 100 жолу Аллаху акбар деп айткыла деп ушундай деп жатыптыр. Ибн Масуд радиаллаху анху алардын алдына келип, бул жасап жаткан амалдарыңар эмне деп айтат? Бул эмне иш? Ошондо о Абу Абдуррахман. Бул куниясы, Ибн Масуд радиаллаху анхунун куниясы Абу Абдуррахман. Анан айтат алар, бул таштар менен биз такбирди, тахлилди санап жатабыз дейт. Аллаху акбар деп ушул таштар менен жана ла илаха иллаллах субханаллах деп мына ушул таштарды пайдаланып жатабыз. Зикир айтып жатабыз дешет. Удду сайиатикум. Силер жамандыгыңарды санагыла деди. Жамандыгыңарды санагыла, жаман амалыңарды санагыла деди. Мен силердин ушул санап турган жакшылыгыңардын бирөө да жок болуп кетпөсүнө кепилмин деп айтты. Мына ушул силер жакшы деп айтып жаткан нерсеңердин ошол жакшылыгыны жок болуп кетпөсүнө мен кепилмин деди дагы. Кирамен катибин я'ламуна ма таф'алун. Аллах силердин амалдарыңарды жазып туручу, Аллах силерди амалдарыңарды жазып туручу периштелерди милдеттендирип койгон. Ошол пенделер эмне иш жасаса ошону билип жазып коет. Аллах көрүп турат, мына периштелер жазып турат. Эртең кыяматта ошол китептер көрсөтүлөт. Эч бир инсандын жамандыгы жок болуп кетет деп ойлобосун. Эч бир инсандын жакшылыгы жок болуп кетет деп ойлобосун. Лукман рахимахулла баласына осият кылып айткан экен, эгер бир жакшылык боло турган болсо, Аллах аны бир чөлдө болсо да келтирет деген экен. Эч ким көрбөгөн болсо да келтирет. Ошондуктан Ибн Масуд радиаллаху анху силер жамандыгыңарды санагыла деди. Силер жамандыгыңарды санагыла, жакшылыгыңарды жок болуп кетпөсүнө мен кепилмин деди. О Мухаммадтын үммөтү эмне болду силерге деди. Пайгамбарыңардын сахабалары бар болгон убакытта, тирүү болгон убакытта, сахабалар али тирүү болсо, пайгамбардын кийими эскирбей туруп, идиштери сынбай туруп, Аллахка ант, силер Аллахтын элчисинин жолунан көрө жакшыраак жолдобосуңар. Силер адашуу эшигин ачуучусуңар. Ибн Масуд ушундай күчтүү таасирдүү сөздү айтты. Алар өздөрүнүн катасын моюнга ала турган даражадагы сөздү айтты. Силер пайгамбардын жолунан да жакшыраак жолдобосуңар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ишти буйруган жок. Ихластарыңар болсо да, эмне үчүн жасап жатасыңар? Андай болсо силер адашуудасыңар. Чындыгында алар адашууда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан абзел болуу мүмкүн эмес. Алар айтты: "О Абу Абдуррахман, биз жөн гана жакшылыкты каалап жатабыз" дешти. Бирөөгө жамандык оюбуз жок деди.
Жақшы ниет го, жақшы ниет кылсаң бола берет деп дөдіріп жатышпайбы азыркы кезде дагы. Анын эмне зыяны бар дейт. Уурулук кылбаса, бирөөнүн мал мүлкүн тонобосо, ал зына кылган жок, жалган сүйлөбөсө, арак ичпесе, ал мечитте зикир кылып жатса, эми ушуга дагы күн бербейсиңерби дейт кээ бирөөлөр. Ибн Мас'уд радияллаху анху алардын ихласына караган жок, ниетине караган жок. Ал киши сүннөткө карады. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө барбы деген нерсени сурооду берди ошол жерде. Алардын ихласына караган жок. Алар дагы ихлас менен зикир тартып жаткан. Эми алар айтты, биз жакшылыкты каалап жатабыз дешти. Азыркы күндө да ошол убакыттан баштап кыяматка чейин ар бир бидаатты жасап турган адамдын далили ма арадна иллал хайр. Биз тек гана жакшылыкты каалап атабыз дешет. Биз тек гана жакшылыкты каалап жатабыз дешет. Жаман оюбуз жок. Ибн Мас'уд радияллаху анху алтын менен жаза турган бир жакшы сөз айтты. Канча жакшылыкты каалоочулар бар деди. Алар ошол жакшылыкка жетише алышпайт деди. Эмне үчүн алар жакшылыктын эшигинен кирген жок дейт. Фатул буюта мин абуабиха. Үйдүн эшиктеринен кирүү керек. Терезеден кирбейт. Үйдүн эшиктеринен киргиле. Терезесинен кирбегиле. Бул диндин дагы эшигинен киргиле. Терезесинен кирбегиле. Эгер терезеден кире турган болсо, эгер үйгө, бул уурулук болот. Эгер бирөөнүн үйүнө бирөө көрүп калса, бирөө терезеден кирип жатса, бул уур экен дейт. Ошол сыяктуу пайгамбардын дининде жакшы амал жасоону кааласаң, ошол жакшы амалдын шартын бил. Биринчи шарты Аллахка болгон ихлас, рия, эл көрсүн, кожо көрсүн болбосун. Экинчиден сүннөткө ылайык болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сызган шарияттын сызыгына ылайык келүүсү керек. Ошондо ал амал туура, дурус болуп саналат. Эгер бир шарты кетсе, ихлас кете турган болсо, анда ширк болот. Же сүннөт кетсе, анда бидаат болот. Ихлас болсо да. Адам баласы жакшылык кыламын деп ойлойт да, бирок өзү билбейт, ширк же бидаат жасап жаткандыгын өзү билбейт. Мына кул хал нунаббиукум бил ахсарина а'мала аллазина далла сa'юхум фил хаятид дуnya ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна суна'a. Айт о Мухаммад, айткын о Мухаммад үммөтүңө, иштеринде зыян тарткандар жөнүндө силерге кабар берейинби деп айтчы. Кайсы адамдар ошол жасаган амалдарында зыян тарткандар? Алар бул дүйнө жашоосунда аракет жолдору адашкан, ошол туура эмес жасаган, амалдарды туура эмес жасаган, ихлас болсо дагы сүннөткө ылайык жасабаган. Бирок биз эң мыкты иш жасап жатабыз деп ойлогон. Ниетибиз туура го, жакшылыкты ниет кылып жатабыз деген мына ушул аятта мына ушул маани бар. Мына ошондуктан ошол дүйнө жашоосунда биз ошол жакшы амалдарды жасап жатабыз, эң мыкты амалдарды жасап жатабыз деп ойлогон адамдар дейт. Алар мына ушул амалдарында зыян тарткан адамдар дейт. Бул аяттан түшүнсөк болот, зыян тарткандар кимдер? Ошол амалдары Куран жана сүннөткө негизделбеген, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, ихлас жана сүннөткө негизделбеген амалдар экен. Мына бул адамдар биз жакшы амалдарды жасап жатабыз деп айтышып жатышат. Биз жакшылыкты ойлоп жатабыз, биздин жаман оюбуз жок деп айтышкан. Жанагы Ибн Мас'уд радияллаху анху. Ошол оюң, ниетиң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык келбесе, ээрчибесе, бекер, өзүнө зыян болот. Өткөнкүлөр айтат, бидаат ээси канча амалдарды көп жасабасын, Аллахка канча жакын боломун десе да, ал ошончолук Аллахтан узап кете берет дейт. Анткени ал Аллахка каршылык кылып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сызган сызыктан чыгып кетип жатат. Өзүнчө ыйманын көтөрүлүп жатат деп ойлойт ошол нерсени жасап. Бирок анын адашууга, тозокко түртүлүп жаткандыгы же ошол тозокту карай кетип жатканы менен анын иши жок. Аны менен шайтан ойноп турганын билбей калат. Шайтандын колунда оюнчак болуп тургандыгын билбей калат. Ушул эки нерсе диндин негизи ихлас жана иттибаа сунна, сүннөткө эрчүү. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки сөздү, мына ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллахты бир күбөлүк кылды, бир түркүк кылды. Ла илаха иллаллах Аллахтын жалгыз экендигине күбөлүк берүү. Жана Мухаммадур Расулуллах анын пайгамбарлыгына күбөлүк берүү. Ушул эки күбөлүктү бир түркүк кылды. Анткени бирөөсү болбосо, экинчиси туура болбойт. Аллахка ыйман келтирип, пайгамбарына ыйман келтирбесе, анын ыйманы дурус болбойт. Пайгамбарга ыйман келтирип, Аллахка ыйман келтирбесе, анда да ыйманы толук болбойт. Эки күбөлүктү биринчи келтирүүнүн себеби,
Antkeni andan kийинки амалдардын барысы ушул күбөлүк сөзүн үстүнө курулат. Эгерде пенде кайсы бир амалды жасабасын, ошол жасаган амалы ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах күбөлүк келмесине ушул түркүккө негизделбесе, ал бекер. Анын ибадаттары бекер, пайдасыз. Окуган намазы, жыл сайын берип жүргөн зекети да пайда бербейт. Эмне үчүн ислам негиздери деп айткандай Аллахка, периштелерге, пайгамбарларга деп айтпады десе, мына өткөндө ислам негиздери тууралуу да айтып өттүк. Мына Аллахка, периштелерге, пайгамбарларга мына ушулар тууралуу айтпады, мына ушулар тууралуу кабар берилбеди десе, Аллахка жана элчисине күбөлүк берүү баарысын өз ичине алат. Китептерге иман келтирүүнү, тагдырга иман келтирүүнү, жана пайгамбарларга иман келтирүүнү, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах баарысын өз ичине алат. Мына ошондуктан эми биринчи түркүк мына ушул ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп күбөлүк берүү. Экинчи түркүк икамус сала. Экинчи түркүк, исламдын экинчи түркүгү, экинчи устуну. Бул экинчи түркүк намазды окуу. Намаз бул биринчи түркүктөн кийин келген эң негизги ибадаттардын бири болуп саналат. Бул намаз эң улуу ибадат. Таухид сөзүнөн кийин келген ибадат. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах ва икамус сала. Намазды тургузуу таухид сөзүнөн кийин келди. Бул 5 убак намазды Аллах өзүнчө парз кылды. Өзүнчө парз кылды. Бул намазды 7-чи асмандын үстүндө парз кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул намаз момун менен капырды айырмалайт деди. Ал-ахдуллази байнана ва байнахумас сала фаман таракаха факад кафар. Биз менен алардын, ошол капырлардын ортосундагы айырма намаз деди. Бул өтө коркунучтуу. Фи жаннати ятасаалун анил мужримин ма салакакум фи сақар қалу лам наку минал мусаллин. Мына бейишке киргендер тозокко киргендерден сурашат. Өз ара бири-бирине суроо беришет. Алар бейиште туруп сурашат тозоктогу күнөөкөр кылмышкерлерден. Силерди сакар тозогуна эмне түшүрдү? Алар айтышат, биз намаз окуучулардан болбодук дейт. Мына тозокко түшкөндөрдүн эң биринчи эле жообу намаз окуучулардан, ошол 5 убак намазды тургузуучулардан, окуучулардан болбодук. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Кыямат күнү пенденин амалдарынын эң биринчи эсеби намаздан болот. Эгер аны оңдоп өз ордунда толуктап аткарган болсо, чындыгында кутулду. Эгерде бузуп кемчилдикке учураткан болсо, чындыгында зыянга учурады. Табарани риwayаты. Ва аввалу ма юхасабу бихи ал-абду яумал кыямати салату. Аввала ма юқда байнан наси яумал кыямати фид-дима. Кыямат күнү пенде эң биринчи эсептеле турган амалы бул намаз дейт. Кыямат күнү пенде эң биринчи эсептеле турган нерсе намаз, жана адамдар арасында эң биринчи өкүм кылына турган бул нерсе, бул амал, бул кан дейт. Фид-дима, кан. Кан маселеси өтө коркунучтуу. Ошондуктан кимдин канын төккөн болсо себепсиз, бул сөзсүз кыямат күнү суракка алынат. Эми ошол осуяттын эң акыркы осуяты мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өлүмүнөн мурун осуят кылган эң ошол осуяттардын бири, эң негизгиси, эң акыркысы намаз болгон. Намазга көңүл бургула, намазга көңүл бургула деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайталай берди. Айша энебизден Умму Салама Али радиаллаху анхудан анхумалардан риwayat кылган хадистерде келет. Бул намаз пенденин эң биринчи жасай турган амалы. Исламга бир инсан кире турган болсо, бир пенде кирсе, эң биринчи аткара турган ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах таухид сөзүнөн кийинки эң биринчи амал кыла турган амалы бул намаз. Момундардын жакшылыкка жете турган сыпаттарынын эң биринчиси ушул намаз. Кад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун. Момундар жеңишке, бейишке жетишти. Эмне себептүү? Алар намаздарында Аллахтан коркуп турушат дейт. Арабчадагы хушу сөзү коркуп жана үмүт кылып туруу деген мааниде. Намазды аткаруу эки орунда болот. Биринчиси ошол толук даражада орундоо. Намаздын важип сүннөттөрүн толук орундоо бул абзел. Экинчи важиптерин калтырбай буйрулган нерселердин баарысын орундоо. Ошол рүкүндөрүн, шарттарын баарысын. Эгер намазда рүкүндөр кала турган болсо, шарттары кала турган болсо, намазы намаз болбой калат. Намаз бул адамга болот. Мисалы үчүн намаз ар бир адамдын окуй турган, күн сайын окуй турган ошол парзы. Бир адам
bir адамдын ордunu аткарып кое албайт. Намазды ар бир инсан өзү аткарыш керек. Эми орозо, зекет, хажда бул ибадаттар баарына тегиз парз эмес. Намаз бардык ар бир момун, акылдуу момун мусулманга парз. Ал эми орозо, зекет, хаж бул ибадаттар баарына, үммөттүн баарына тегиз, баарына парз эмес. Кээ бир адамдарга милдет, кээ бирлери милдеттүү эмес. Намазды окубай койсо болот деген бул нерсеге уруксат жок. Бул нерсеге уруксат жок. Эми эркек аялга балагатка жетсе, жинде эмес, акылы жайында ошол мусулманга парз. Ар бир эркек аялга акылы жайында балагатка жеткен ар бир момун мусулманга парз. Мына ошондуктан качан намазды, мисалы үчүн үзүрлүү болгон убакытта дагы эч качан момун мусулман киши намазды таштабоосу керек. Албетте шарият өзүн жеңилдеткен орундары бар. Мисалы үчүн аял киши хайыз, нифас келген убакытта намазды окубайт, кийин анан хайыз, нифас бүткөндөн кийин ошол каза намаздарын окуп бербейт. Хайыз, нифаска эч качан каза намаз окулбайт, аялдарга тийиштүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол 7 жаштан намазга буйруган, ошол эркектерди мечиттерде окууга, жамаат намаздарына келүүгө буйруган. Аялдар болсо үйүндө окуганы жакшы. Аялдар үйүндө окуганы жакшы намазды. Буютухунна хайруллахунна деген хадис келген, үйлөрү жакшы деген пайгамбарыбыз. Бирок мечиттен тосулбайт, хижабка оронгон абалда рухсат. Жана атирлерин жанагындай жыттуу нерселерин сеппей чыга турган болсо, анда рухсат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла таннау има Аллахи масаджидаллах." Аялдарды Аллахтын мечитинен кайтарбагыла деди. Аялдарды Аллахтын мечитинен кайтарбагыла, бирок абзели үйүндө окуганы жакшы. Бирок мечитке келе турган болсо, атыр жанагы упаларыны, жанагындай нерселерин сеппей, хижаб менен келүү керек. Анткени фитнага себеп болот. Бирок Меккеде болсо да, Мадинада болсо да үйдө окуган жакшы. Меккеде экен, эми Мадинада экен, аялдар бул Мекке ошол Ал-Харамга жана пайгамбарыбыздын мечитине барып окуганы жакшы го деп аялдарыны ушундай ойлосо, жок, андай эмес. Мекке, Мадинада болсо дагы аялдар үйүндө окуганы жакшы. Бирок эркектер мечиттерде болуусу керек. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Салатани тaqilатани алал мунафиқина ал-фajr вал-иша, валау алиму ма фихима ла тавхума валау хабван." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эки намаз мунафика оор" деди. Эки жүздүүгө оор. Ал фажр менен эрте мененки таңкы намаз менен жана куптан намазы. Эгер ал экөөсүндөгү соопту билгениңерде жөрмөлөп болсо дагы келмексиңер мечитке дейт. Бухари Муслим рываяты. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат: "Ким эгер эртең Аллахка момун мусулман абалда жолугуну кааласа, анда намазга чакырылган убакытта, азан айтылган убакытта, 5 убак намазга азан айтылган убакытта жооп берсин, намазын сактасын, 5 убак намазын сактасын. Аллах Таала мына пайгамбарына туура жолду көрсөттү. Ошолордун бири намазды жамаат менен окуу. Жамаатка келбей, үйлөрүңөрдө намазды окуй турган болсоңор, пайгамбардын сүннөтүн таштаган болосуңар. Лау тарактум сүннәтә набиюкум ладалалтум. Эгер анын сүннөтүн таштасаңар, адашкан болосуңар" деди. Кайсыл бир киши дарат алса, ошондон кийин мечитке келсе, кайсы мечитке келсе деле боло берет, айырмасы жок. Аллах Таала ошол пенденин ар бир кадамына бир жакшылык жазып, ошону менен бирге даражасын көтөрүп, андан бир катаны, бир кемчилдикти, ошол күнөөнү өчүрөт дейт. Эми мына бул айтат, биздин убакытта намазда кечиге тургандар, жамаатка чыкпай тургандар мунафыктар болот эле дейт. Биздин убакытта ошол намазга келбей тургандар мунафык болот эле дейт. Адамдардын бири ооруп калган абалда болсо дагы биз бирөөсү ооруп калса, сахабалардын бирөөсү ооруп калса, ошону сөйөп таяп алып келип мечитке, жамаатка коюп коет элек дейт. Ушунчалык сахабалар жамаат намазда ушунчалык мына ушул сүннөттү бекем кармаган экен. Сахабалар жамаат намазга өтө каттуу көңүл бурган. Кээ бир туугандар пешин намазда бар, асыр намазда бар, шамда бар, бирок куптанда жок, эрте мененки айрыкча фажрда жок. Мына жаз келген убакытта мына ушул чоң мечитте болсо дагы мына ушул 2-3 адам, 2-3 аксакал, анан имам, мына ушул 2-3 аксакал менен ошол бир саптагы толбой ушунчалык кайдыгер абалда үммөт. Эми Ибн Умар радиаллаху анху айтат, имам Хаким Мустадракта чыгарган хадисте айтат: "Эгер биз куптан намазда бир адамды жоготуп койсок, көрбөй калсак, ал адам тууралуу жаман ойдо болот элек." Сахабалар бири-бири менен мына кабар алып турган. Бир адам ушул куптан намазына келбей койсок, ошол мунафык бекен, мына ушундай жаман ойго түшүп калат элек дейт.
Ошондуктан сахабалар дайыма бирөө жамаатка келбей койгон болсо тезден алып алынып билген. Эмне үчүн жамаатка келбей жатат деп. Азыр бизде бир ай келбейби, бир апта келбейби жамааттан бир адам, аны менен ишибизде жок. Эми ал үзүрлүү болсо, же ооруп калган болсо, катуу ооруп жатат, же баса албайт, температура, анда бул үзүрлүү, бул эми башка маселе. Ислам бул жеңил дин. Ошондуктан бул исламдын 5 түркүгүнү ушул шарият көрсөткөндөй аткарганга аракет жасабыбыз керек. Ва итаиз зака, эми бул 3-чү түркүк зекетти берүү. Ва итаиз зака 3-чү исламдын түркүгү мына зекетти берүү. Зекет Куранда намаз менен бирге баяндалат. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат: "Ва акимус салата ва атуз заката ва атиур расула лааллакум турхамун." Жана силер, мумундар, о Аллах Таалага жана анын элчисине ыйман келтиргендер, намазды аткаргыла, намазды окугула, жана зекетти бергиле, жана пайгамбарга моюн сунгула. Ажеп эмес, ошондо Аллахтын ырайымына бөлөнсөңөр. Мына бул аятта Нур сүрөсүнүн 56-чы аятында Аллах Таала намаздан кийин зекетти баяндады. Ва акимус салата ва атуз заката. Намазды окугула, жана зекетти бергиле деди. Мындай аяттар Кур'ан-ы Керимде өтө көп. Мына айта турган болсок: "Ва ма умиру илля ли'абудуллаха мухлисан лахуд-дин хунафаа ва юқимус салата ва ютуз заката ва залика динул qayyiма." Алар мына ушул ахли таухид ибадаттары Аллахтын бирлигине негизделген адамдар буйрулушту Аллахтын дининде ихластуу болууга. Мына ушул Аллах буйрган ибадаттарды ихлас менен аткарууга. Жана ошондой эле алар буйрулушту намазды окууга жана зекетти берүүгө. Мына бул жерде бул аятта дагы ва юқимус салата, намазды тургузушат, жана зекетти беришет дейт. Аллах Таала зекетти байларга, колунда бар адамдарга важип кылды, фарз кылды. Малдарынан аз гана бөлүгү фарз болду. Мына ушул байдын малынан зекет аркылуу кембагал инсан, колунда жок инсан бир пайда көрөт. Бай ошол малынан берүүсү менен, зекет берүүсү менен малы азайып калбайт, андан бир зыян көрбөйт. Аллах фарз кылган амалды аткаруу менен инсан баласы эч качан зыянга жолукпайт. Адамдар бул түркүгө, исламдын бул 3-чү түркүгө, итауз зака, зекетти берүүгө кайдыгер мамиле жасабоолору керек. Азыркы кездеги алымдардын бирөөлөрү айтат: эгер мусулмандардын байлары, мусулмандардын колунда барлары өздөрүнө Аллах важип кылган, фарз кылган исламдын 3-чү түркүгү болгон зекетти өз ордунда орундай турган болсо, кедей калбайт дейт. Эгер мына ушул байлар Аллах фарз кылган мына ушул зекетти өз ордунда орундай турган болсо, бере турган болсо, бирөөсү да калбайт. Анда кедей калбайт дейт. Мусулмандар арасында кедей калбайт. Мусулмандардын баары эле кедей эмес. Мусулмандардын жалпысынан алганда мусулмандардын баары эле кедей эмес. Мусулмандардын ичинен байлары бар, кедейлери бар. Эгер мына ушул байлар зекетке көңүл бурса, Аллах буйрган ушул зекетти берсе, мына ошондо кедей калбайт дейт. Эгер инсан баласы бул зекетти бербей турган болсо, ал чоң күнөөкөр болуп, кыямат күнү өтө чоң азапка салынуусу мүмкүн. Малы себептүү ал азапталат. Эгерде зекет бербеген инсан азыркы кезде анын кол астындагы малдары, малы мүлкү ага сулууланып көрүнгөнү менен, эртең ошол зекетин бербеген инсандын малы өзүнө азап болот. Мына ошондуктан Аллах Таала мал мүлктү берген ошол байларга зекетти кембагалдарга берүүгө мына ушул исламдын 3-чү түркүгүндө фарз кылды. Эми бул кыскача мына ушундай. Андан кийинки 4-чү түркүк ва сауму Рамадан, Рамазан айынын орозосун кармоо. Рамазан айынын орозосун кармоо. Жогорудагы зекет бул мал аркылуу боло турган ибадат. Бул зекет баарын эле важип эмес. Ошол мусулмандардын байларына, ошол мусулмандардын байлары, колунда барлары, ошол малы мүлкү зекет өлчөмүнө, шарият өлчөгөн зекет өлчөмүнө жеткенде гана аларга фарз болот. Зекет бул мал менен боло турган ибадат. Мына ошондуктан зекет баарын эле важип, фарз эмес.
Эми Рамазан орозосын кармоо дене менен боло турган ибадат. Дене менен боло турган ибадат, бул сырлуу ибадат. Мына хадиси куддисиде айтылат: "Валихада варада фил хадис сахих анна ал-инсана юджаза аля амалих al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كما قال عز وجل." Бул мына сахих хадисте келет. Инсан баласы ошол амалдары себептүү, ошол жакшы амалдары себептүү, анын соонун даражасы 10 даражадан 10 эседен 700 эсеге чейин берилет. Эгер бир инсан күндөлүк амалдарында, жакшы амалдарында бир амалды жасай турган болсо, 10 эседен 700ге чейин берилет сооптору амалдарына карап. Эми Аллах Таала айтты, бул орозо буга кирбейт деди. Анын соону мен беремин деди. Орозо айынан башка айларда амалдар 10дон 700 эсеге чейин ашырылып, көбөйтүрүлүп берилет. Бир чеги бар, саны бар. Орозодон башка бир айлардагы амалдардын соонун эсеби. Ал эми орозодогу сооптун чеги жок. Аллах Таала орозодогу соопторду өлчөп бербейт. Ал эми орозодон башка айлардагы амалдардын соону Аллах Таала өлчөп берет. 10дон 700 эсеге чейин. Ал эми орозо айындагы соопторду Аллах Таала өлчөбөйт. Аны чексиз берет. Мына ошондуктан инсан баласы орозо айында мына ушул жакшылыктар үчүн Аллахка жана анын элчисине моюн сунгандыгы үчүн ал миллиарддаган же миллиондогон соопторго жетип калуусу мүмкүн. Мына ошондуктан бул сырлуу ибадат. Бул хадисти имам Бухари, Муслим рахимахумуллар риваят кылган сахих хадис. Мына кама кала азза ва жалла: "Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин ла шарика лаху ва бидзалика умирту ана аввалул муслимин." Мына Кур'ан-ы Керимде о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Менин намазым, менин курмандыгым, жашоом жана өлүмүм жана мен мусулмандардын эң алдыңкысымын. Анын эч бир шериги жок. Мен ушуга буйрулдум жана мен мусулмандардын эң алдыңкысымын" деп айткан ey Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ошондуктан Аллах Таала буйруган ибадаттардын бардыгы бир гана Аллахтын өзүнө гана арналуусу керек. Эгер бул буйрулган ибадаттардын кайсы бирине ширктин кайсы бир түрү аралашып кала турган болсо, Аллах Таала мындай ибадаттарды кабыл кылбайт. Анткени Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ла ин ашракта ла яхбатанна амалук." Ey Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, эгер бир ширк келтирсең, амалдарың күйүп кетет деген. Эми бул орозого сабыр керек. Орозону кармаш үчүн, тутуш үчүн сабыр керек. Эми ислам дининдеги Аллах Таала буйруган ибадаттар сөзсүз сабыр аркылуу гана ишке ашырылат. Мына ошондуктан сабырсыз ибадат кылуу мүмкүн эмес. Эми ошондуктан орозону кармоо үчүн, орозону тутуу үчүн сөзсүз сабыр керек. Мына Аллах Таала мына ушул сабырдууларга сооптору чексиз экендигин Кур'ан-ы Керимде бир аятта баяндаган. "Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб." Ал сабыр кылуучу момундарга дейт. Мына ушул Аллах буйруган, мына ушул ибадаттарга сабыр кылуучу момундарга сооп сыйлыктар эсепсиз толуктап берилет дейт. Толуктап берет. Эми мына ушул аятка кээ бир тафсир алымдары айтышат: Аллах Таала мына ушул башка бир пенделердин амалдарына кыямат күнү сыйлыктарын өлчөп берсе, ал эми мына ушул сабырдууларга дейт, ошолордун сабырдуу инсандардын сооп сыйлыктарыны өлчөбөй туруп берет экен. Мына ошондуктан бул сабырдуулукка ар ким эле жете бербейт. Мына ошондуктан сабырдуулардын ажыры, сообу эсепсиз. Мына я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Мына ушул аят орозонун фарз болуусуна себеп болгон аят. О Аллахка ыйман келтиргендер, силерден мурунку элдерге фарз кылынганы сыяктуу силерге да орозо кармоо фарз кылынды. Орозо бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө эле буйрулуп чектелип калган эмес, мурдагы үммөттөрдүн, мурдагы пайгамбарлардын үммөттөрүгө дагы Аллах Таала орозо тутууга буйруган. Бирок кээ бир жерлерде алардын орозосу менен биздин орозобуздун айырмасы бар. Эми Бакара 183-аят. Мына ошондуктан инсан баласы эмне үчүн орозо кармайт? Орозо кармоодон максат эмне? Орозо кармоодон максат эмне? Эрте таңдан ошол күн батканга чейин жеп ичүүдөн, аялына жакындык кылуудан тыйылуудан максат эмне? Максат бул такыбалуулук, Аллах Тааладан коркуу. Мына ушул инсан баласы
Мына ушул Рамазан айы келген вакытта бир жылдык кийинки Рамазанга чейинки Аллахка болгон таквалуулукту мына ушул Рамазан айында өзүнө топтоп алат. Мына ошондуктан орозо тутуудан максат жеп ичүүдөн тыйылуу жана аялына кошулуудан деп бул негизги максат болуп калбаш керек. Албетте бул жеп ичүү, аялына кошулуу бул албетте орозону бузат. Бирок орозонун негизги өзү тутуунун максаты Аллахка болгон таквалуулук экен. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ас-сияму джунна", орозо бул калкан дейт. Эми бул ушул дүйнөдө күнөөлөрдөн калкан. Эмнеден калкан? Күнөөлөрдөн калкан дейт. Ал эми кыяматта болсо тозоктон калкан, тозок отунан калкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимде ким бир күн орозо кармай турган болсо, бир күн орозо кармай турган болсо, 70 жылдык тозок отунан алыс болот" дейт. Бир күн нафил орозо кармай турган болсо, же бир орозо кармай турган болсо, бир 70 жылдык тозок отунан алыс болот. Мына ошондуктан орозонун парзына жана сүннөтүнө да көңүл буруу керек. Кээ бир инсандар бар, Рамазан айы келген вакытта орозо кармабайт. Мына ушул жахилдер, фасыктар, анан кээ бир бидатчылар ушул Куран жана сүннөттө Аллах жанан элчиси орозо туткула деп буйруган эмес, буйрулбаган бир орозолорду кармашат. Мына ушул күндө, мына ушул бир күн же, мына ушул 2 күн орозо кармасам аябай сооп көп болот экен деп, мына ушул Аллах жанан элчиси буйрубаган орозолорду кармашат. Мына ошондуктан Аллах жанан элчиси буйрубаган орозо бул бидат болуп саналат. Аллах таала бидат ибадаттарды, мындай бидат аралашкан ибадаттарды, Аллах жанан элчиси буйрубаган ибадаттарды кабыл албайт. Мына ошондуктан кээ бир инсандар парз орозосу келгенде аны кармабайт дагы, кээде нафил орозолорду кармаганга аракет кылышат. Нафил орозолорду кармашат. Эч качан Аллах тааланын орозосун кабыл албайт, ал качан парз орозого жооп бермейинче. Мына ушул орозо тууралуу иншалла Аллах таала жеткирсе Рамазан айында дагы бул тууралуу сөз кылабыз. Аллах буйрса, эми 5-чи түркүк ва хаджул байт. 5-чи түркүк Аллахтын үйүн хажылык кылуу. Хажылык кылуу бул ибадат жогорку ибадаттардан айырмасы бар. Бул жерде мал мүлк да аралашат. Мал мүлк да керек. Бул ибадатты ишке ашыруу үчүн мал керек. Акча керек, мал мүлк керек. Дене да аралашат. Бул ибадатты аткаруу үчүн денеде күч болуу керек, ден соолуктуу болуу керек. Эми Аллах таала ажылыкка кудурети жеткендерге ажылыкты парз кылды. Ким ажылыкка кудурети жетип, барганга жол киреси болуп, бай болуп туруп ажылыкка барбай турган болсо чоң күнөөкөр болот. Аллах таала айтты: "Валиллахи алан-наси хиджул байти ман истата илейхи сабила". Ал-Имран сүрөсүнүн 97-чи аятында адамдардын мойнунда Аллах үчүн ошол ыйык үйгө ажылык кылуу милдети бар. Бирок ар кимге эмес, кимдерге? Жолго материалдык жана денелик кудурети жеткендерге гана. Ажылык мына ошол 2 нерсе табылганда парз болот. Биринчиси ошол жолго болгон материалдык тарабынан, мал мүлк тарабы жана денелик кудурети, ден соолуктуу ошол денелик кудурети жеткендерге гана. Мына ошол 2 нерсе табылса гана. وبين النبي فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم: "من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولادته أمه". Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул ажылыктын фазилетини баяндап айтат: "Ким Аллахтын үйүн сөгүнбөстөн, жаман сөздөрдү сүйлөбөй, күнөө жасабай, бирөөгө жамандык жасабай ажылык кылган болсо, ажылгынан кийин энесинен жаңы төрөлүп кайткандай" дейт. Мына ошондуктан сабыр керек. Бухари, Муслим риваят кылган сахих хадис: "Ва каулуху саллаллаху алейхи вассалам: "Ал-умрати ила умрати каффаратун лима байнахума, вал хаджул мабрур лайса лаху жаза илля ал-жанна". Умрадан умрага чейин дейт. Bir умрага чейин ошол умра каффарат болот күнөөлөргө. Ал эми бул эмне? Кичине күнөөлөргө каффарат болот. Чоң күнөөлөргө эмес. Бир инсан чоң күнөөлөрдү жасай турган болсо, ага тооба важип, ал тооба кылыш керек. Ал эми кичине күнөөлөрдү жасай турган болсо, ага тооба кылбаса деле умра кылып койгон болсо, кийинки умрасыга чейин ошол күнөөлөргө каффарат болот, өчүрүлүп кете берет. Мына ошондуктан кичине күнөө жасаса, инсан баласынын кичине күнөөлөрү намаздан намазга чейин кечирилип турат, эгер ал тооба кылбаса деле. Ал эми чоң күнөөлөргө намаздан намазга чейин чоң күнөөлөр бир чоң күнөөнү жасаган болсо, ал эч качан өчүрүлбөйт, ал качан тооба келтирмейинче. Мына ошондуктан чоң күнөөлөргө тооба шарт.
Мына ушул биринчи умрадан экинчи умрага чейинки аралыктагы күнөөлөр кечирилет. Эми бул ибадат жыл 12 ай боло берет. Умрада бир чектөө деген нерсе жок. Жыл 12 ай боло берет. Хаждын өзүнүн белгилүү бир убагы бар. Бар убакта хаж боло бербейт. Хажда мүмкүнчүлүк болсо, кудурет, күч кудурети болуу керек. Эми бир өлүктүн артынан бир атасы өтүп кеткен, энеси өтүп кеткен, ошол өлүктүн атынан ажылык кылса бул болот, бул шариятта бар. Бирок бул нерсени өзүнүн туугандары жасагандары орундуу. Азыркы кебирлер эми башка бир адамдарга жасатышат. Бирок өзүнүн туугандары жасатканы өтө орундуу, шариятка ылайык. Эгер жакын тууганы болбосо, анда башка маселе. Эгер жакын туугандары болбосо, анда башка маселе. Эгер жакын туугандары туруп, ошол балдары туруп, жакын туугандары туруп, эми башка бир адамга жасатуу бул албетте максатка ылайык эмес. Эми дагы бир инсан бар, бул ажылыкка жарабайт. Мисалы үчүн кары кемпир же аксакал, ден соолугу өтө начар абалда. Бирок ажылык кылганга малы мүлкү бар, бирок ден соолугу начар, бара албайт. Бирок ден соолугу начар, анда башка бирөөнүн атынан, ошол башка бирөө ошол кары аксакалдын же ошол кемпирдин атынан жасаса болот. Эми аял кишиге келе турган болсо, аял кишинин акчасы болсо да, баласы жана ошондой эле акчасы болсо да, жана ошондой эле ден соолугу жакшы болсо дагы, ага махрам шарт кылынат. Буга руксат берилбейт. Ошол акчасы болсо дагы, мал мүлкү болсо дагы, ден соолугу жакшы болсо дагы, буга руксат берилбейт, бирок махрам менен гана руксат берилет. Махрам болуу керек, ошол күйөөсү болуусу керек. Эми аял кишинин ошол сапарга же ажылыкка махрамсыз чыгуусу арам. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Бухари Муслим чыгарган хадисте Ибн Аббастан риваят кылынат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ан Ибн Аббас радияллаху анхума анна набийя саллаллаху алейхи ва саллям قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم." Ибн Аббас радияллаху анхудан риваят айтты: "Бир аял чоочун эркек менен жалгыз калбасын" деди. Бир аял чоочун эркек менен жалгыз калбасын, бирок махрамы менен гана дейт. Сөзсүз күйөөсү же байкеси ошол махрамы болуусу керек. Эми бирок ошондуктан чоочун аял менен жеке калуу бул өтө бир коркунучтуу. Үчүнчүсү шайтан болот. Мына ошондуктан инсан баласы чоң күнөөгө кол уруп коюшу мүмкүн. Бухари Муслим. Махрам дегени аялга караштуу болгон ага иниси мына ушулар. "Вала тусафирул мар'ата илля ма'a mahramin." Аял киши махрамы менен сапар кылсын дейт. "Фақама ар-раджул фақала я Расулуллах, инна имраати харajat hajjata." Ошондо бир киши айтты: "Пайгамбарыбыз, аял киши махрамы менен, ошол иниси, ошол тагасы менен ошол сапар кылсын" деди. Ошол махрамы менен сапар кылсын деди. Анан ошондо бир киши айтты: "О Аллахтын элчиси, менин аялым ажылыкка чыгып кетти" деди. "Менин аялым ажылыкка чыгып кетти" деди. "Мен палан жерге согушка барайын деп мына ушул даярданып жатат элем, аялым ошол ажылыкка чыгып кетти" деди. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Калат инталиq хаджи ма имраатак." Айтты: "Тур баргын" деди. "Тур, тезинен баргын, аялың менен бирге ажылык кыл" деп буйурду. Бул далалат кылат, эгер аял киши эң ишенген аялдар менен сапар кыла турган болсо дагы, буга шарият рухсат бербейт. Бул жамаат, бул аялдар өтө ишеничтүү, махрамы болбосо дагы деген ушинтип сапарга коюп жиберүү бул туура эмес. Эгер алар ишеничтүү болсо дагы, мына ошондуктан аял киши сапарга же ажылыкка махрамы менен гана рухсат берилет. Эми мына ошондуктан бул хадистен ала турган болсок, бул сахабанын аялы ишенимдүү жана ошол доордогу пайгамбарды көргөн сахабалар дагы ажылыкка аттанган, алар дагы ишенимдүү адамдар болгон. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол сахабага рухсат берген жок. "Баргын, аялың менен бирге ажылык кылгын" деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям согушка кетип жаткан жеринен токтотуп, ошол аялдын артынан жөнөтүп жиберди. Ошондуктан аял киши бөтөн чоочун эркек менен жалгыз калуусу мүмкүн эмес. Сапарда да ушундай. Ислам мына ушинтип эми 5 түркүккө курулган экен. Ушул жерде имам Муслимдин башка бир риваятында Ибн Умар радияллаху анхудан бир киши Ибн Умарга келип: "Ала тагзу" деди. "Жихад кылбайсызбы, күрөшпөйсүзбү" деди. "Аллах жолунда" дейт. Ибн Умар радияллаху анху ушул хадисти келтирет. Ислам 5 негиздин үстүнө курулган деп. Жамахир имамдар айткандай, ислам рүкүндөрүнөн эмес бул жихад. Ислам рүкүндөрүнөн кирбейт. Бирок исламдагы улуу даражалуу амал. Бирок мунун өзүнүн шарттары бар.
шарият көрсөткөн шарттарга сөзсүз негизделүүсү керек. Бирок бул исламдын 5 түркүгүнө кирбейт. Мына Расул амрил ислам ва амудуху ссала ва зирвату санамихил al-jihadu fi sabilillah. İştin başı İslam, tiregi namaz, tu çokusu. Mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde kelgende Allah yolunda küreşi birok. İslam negizlerine mına şu 5 türküktün negizine kirveyt. Türküktörden emez. Bul farz-ı kifaya. Janagılar farz. Farz-ı ayn. Musulmanların avalında karab. Birok bul farz-ı kifaya. Bul azırkı kezde kebir ilimsizler aytat. Azırkı kezde bardık musulmanlarga farz. Ayalına da erkegine de. Bul elbette tura emez. Ahli ilimlerden, alımlardan sözlerine bul dal kelbey tura emez. Bul bir cahili söz. Uşunday adamlar da cahilder de uşol sahabalardan doğrunda bulgan eken. Oşonduktan İbn Umar'a kelip soğuşpaysız mı, küreşpaysız mı dedi. Mına bunday avalda al. Oşonduktan al kişi buğa cevap bergen yok. Elbette İslam bul 5 negizдің üstüne kurulgan dep aytты. Alem bul nerseni İbn Umar koşkon yok İslamdın 5 türkügünü. Мына ошондуктан биздин амалдар эки шартка негизделсе гана орундалат. Аллахка болгон ихлас жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө эрчүү. Мына ошондуктан бул исламдын 5 түркүгү эң негизги амал мусулмандарга парыз кылынган. Мына ошол ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Жана экинчиси намазды тургузуу, үчүнчүсү зекет, жана төртүнчүсү орозо, мына бешинчиси хаж экен. Эми бул хадистен kısaca malumat mına usul düşündürmesi mına uşunday. İnnel hamdelellahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул илим мажлисине басып келген ар бир кадамыңыздарга жакшы, бийик даражалуу соопторду жазган болсун.